Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 25 июнь 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаарынын түштүк батышы Сокулук районуна караштуу строитель дачасынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер күн тубайынын кире бериши. Ушул жерден тугандар мынакей мондай бир лоток бар. Кире беришин ушул лотоктун жанымен түштүктү карай бара берсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерге чейин келген маршрутка, автобус деле бар экен тугандар. Таксилер деле толтура мынакей чоң жолдон. Анан сиздер бул жактан ТЦ2 Южный магистрал Барпалыкулов көчөсүнүн кесилишинен түз батышты карай келе бересиздер тугандар. Барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек жана айткандай дача строитель. Сиздер эгер батыш тараптан эсептегениңиздерде экинчи көчө, чыгыш тараптан эсептегениңиздерде бешинчи көчө болуп калат экен. Жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы бар. Анан швейный цех менен алектенгендер деле бар. Буга чейин мен бул жактан да тарткам. Швейный цех менен алектенгендер деле бул жакта бар болчу. И жердин аянты 5 соток тугандар. Түштүк чек арасы бул жерден башталат. Түндүк чек арасы мынакей бул забор бүткөн жерге чейин. Мынакей бул жакта бул забор бүткөн жерге чейин жалпысынан 5 соток болгон жер участок. Мечиттер бар экен азыркы учурда тугандар. Мектепке бул жакта күн тууга барат балдар. И кошуналар, район мынакей тугандар. Жыл 12 айла жашашат экен бул жакта. Салкын, тынч, жакшы жерлердин бири тугандар мынакей. Эми андан ары кирип калган маалымат берейин. Айта кетчү нерсе, бул тарабында склад бар, негизи боюнча гараж расчёту алынган. Өзүнчө гараж кылсаңыздар деле болот, бул жака дарбаза коюп. Же болбосо гараж керек эмес десеңиздер, мынакей ал тарабында навес деле бар. Бул жерде деле бир 2 машина кенен баткандай жер. Бул жакта мынакей бактар, бул үйдүн чыгыш тарабы, бул жакта деле мындай бактар, туялар. И үй тугандар узун турасы 8ге 7. Толкунда бышкан кирпичтен бүтүрүлгөн, тышкы тарабы утеплять этилген. 2 этаж. Жана темирден болгон решеткалар, көрүп тургансыздардай пластик терезелер. Анан алды тарабында мынакей тапчан, беседка, очоканалары, мынакей баары бар. Жана бул тапчандар калат тугандар. Алды тарабында дагы бош жер жемшекенге. Мына ушундай. Бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Биринчи эле үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн, андан соң коросуна чепте калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Бул мынакей кире бериши. Так, отопление котел жайгашкан бөлмө, батыш тараптан терезе. Андан ары оң тарапка карай кирсек, дагы бир бөлмө жайгашкан. Бөлмө коридор тугандар. Бул коридордон сол тарапка карай кирсек кухня. Көрүп кухонный мебелдер. Батыш тарабынан терезе жана темирден болгон решетка тугандар мынакей. Раковина орнотулуп суу чыгарылган, газовый электрический плиталар. Так, андан ары бул жакта зал. Залдын ылдый тарабында подвалы деле бар экен. Чыгыш тараптан терезе, көрүп тургансыздардай ремонт. Айта кетчү нерсе, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна монолит коюлган тугандар. И бул экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Негизи боюнча бул жерде жакан кладовка, же болбосо душ кылып алсаңыздар деле болгудай тепкичтин түбүнө. Так, андан ары мынакей бул үйдүн экинчи этажы. Чыкканда эле моякта балкон дейсизби, холл дейсизби, терраса дейсизби, эмне дейсиз тугандар. Кыскасы ушундай бөлмө. Түштүк тарабынан жана батыш тарабынан терезелер. Мынакей отопление жөнүндө айттык. Паровой отопление кышында жылуу дейт, үйдү. Андан ары бул экинчи этаждын коридору, оң тарапта бир балдар бөлмөсү. Так, экинчи этаждагы мебелдин баары калат экен тугандар. Биринчи этаж кээ бир калып, кээ бир алып кетет экен. Бул бир спальный бөлмө тугандар. Батыш тараптан терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт. И бул экинчи этаждан дачанын көрүнүшү.
Алдыранда алма, өрік бақтары, эми қоросын ачып, қалған маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Мен қале сатылуучу үйдүн коросундамын туугандар. Эми андан нары үйүбүздүн батыш тарабына бир чекеден көргөзөйүн. Мынакей тапчан. Бул жагы стяжка болгон. Арты тарабында азыркы учурда склад, негизи боюнча гаражга расчет алынган дейт. Көчө тарабынан дарбаза коюп туугандар. Түз эле машина кирсеңиздер кенен баркылай жер. Ылдый тарап стяжка болгон. Очокана мынакей 2 очок менен. Ылдый тарабы кафе экен. Жаркаткычтар орнотулган. Андан ары көмүркана. Бул жака баняга расчет алынган жай. Негизи боюнча баня салайын деген план болгон экен үй ээсинин. Үйдүн тышкырындагы ажатканага чейин тротуары куюлган. Беседка, алма, өрүк бактары, кошуна менен болгон чыгарда деле жаш алма бактар туугандар. Тегеренте бул жагы шифрдан болгон, ал жагы профенастилден болгон. Забор 5 соток болгон жер участогу. Так. Бул үйүбүздүн баасы $42,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсител деп калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Мынакей бул үйүбүздүн эң эле түштүк чек арасы, малина жер жемиштери баары бар экен туугандар.